Кийинки 29 суроодо тик бурчтуу үч бурчтук берилген бизде. A'сы менен B'сы барабар экен, тең капталуу үч бурчтук экен бул AB'сы. B'ды жагы 2 болсо, аны AB'ды боелгон үч бурчтуктун аянты берилиптир 8. Анда бу A'ды гипотенуза менен 10ду салышыбыз керек. Бул үч бурчтуктун аянтынын формасын колдонолу. Бийиктигин h деп коеюн. Демек h'ты көбөйтөбүз. Негизи 2ге бөлөбүз 2ге кайра барабар аянты 8 чыгыш керек экен. Бул жерден 2 менен 2 кыскарып кетсе, демек h барабар 8 болуп калат бул жер. Эми A'сы менен B'сы барабар болгон үчүн B'сы дагы 8 чыгыш керек, анда биягы 8 болгон үчүн. Анда S'дыбыз 6га барабар, 6 плюс 2 8 болот. Эми A'дыны Пифагор теоремасы менен табабыз. Катеттердин квадраттарынын суммасынан тамырдан чыгарабыз. 8 квадрат плюс 6 квадрат бул 64 болот. Бул 36 кошсок 100. Тамыр алдында 100дөн 10 чыгат. Демек A'ды узундугу 10го барабар экен. Бул суроонун да жообу В варианты.